О балдарым, жашооңордун биринчи күнүнөн баштап динди бекем кармангыла. Анткени Аллах Таала Куранда биз Ибрахимге кичинекей кезинде эле акыйкатты билдирип койдук деп бизге баян кылган. Аллах Таала ага акылмандык түшүнүп берген. Аллах Таала өзүн ага үйрөтүп, аны тарбиялады. Ошол үчүн бул силерге чоң сабак о балдарым. Силер бул динде өсүп чоңойдуңар. Бул дин үчүн бардык пайгамбарлар канчалаган азап, кыйынчылыктарды көрүшкөн. Ибрахимдин жашоосун эле карагылачы. Акылдуу, ой жүгүрткөн адам үчүн анда чоң үлгү сабактар бар. Сиз аябай кайгылуу көрүнөсүз го, о аксакал. Сааранын өмүрү түгөнү баратат о балам. Мен бул сабырдуу жана өтө күчтүү аялдын кылган иштеринен көп таасирлендим. Ал Аллах жолунда бардык нерсесин курмандык кылды. Сара энебиз ал өзүнүн жерин, элин таштап Ибрахим менен Аллах жолунда дин тараткан адам. Сара анын жүрөгү дайыма Аллахка болгон ишенимге, ыйманга толо болуп турчу. Күйөөсү Ибрахимдин пайгамбар экендигине терең ишенип, эч коркпой, аны менен бардык согуштарда бирге болду. Ал эч артка кайткан жок, экиленген да жок. Анткени ал пайгамбардын аялы Сара энебиз болчу да. Ошентип Саранын руху көтөрүлдү. Анын руху ааламдардын Роббиси Аллахтын бейиштерине көтөрүлдү. Аллах аны өз рахматына алды. Менин кожекем Сара көз жумду. Албетте биз Аллахка таандыкпыз, жана ага кайтабыз. Сара энебиз көз жумду. Улгандай гана жүрөктү ооруткан кайгы. Аллахтын халили Ибрахим өзүнүн өмүрлүк жолдошу аялы Саранын кабырынын жанында туруп, анын күнөөлөрүн кечирилүүсүн Аллахтан сурап турду. Анын сабырдуулугун, бекем ыйманын, аны менен болгон моожизаларды жана карыганда ал экөөнө Аллах Исхакты бергенин эскерип жатты. Дуа кылып, Аллахтан бейиште да чогуу кылуусун суранды.
Келгиле. Келгиле. Бул айкелдер силерди Кудайыңарга жакындатат. Силерди дуа кылып жаткан Раббиңерге дагы да жакын кылат. Силер Кудай сатуучулар аркылында ар убакта куфур жана ширк менен соода кылып жүрө бересиңерби? Бирок бул айкелдер чын эле Аллахка дагы жакындатат. Бирок Ибрахим эч качан куфурга ыраазы болуп үн чыкпай калган эмес. Капырчылыктын баардык көрүнүштөрүн тыйып турган. Аллах Тааланын үйүнүн жанындабы Кудай сатуучу? Бул жерде да ширкти, куфурду таратып жатыптырбы? Бул кантип болуп кетти? Али Халил Ибрахимдин көзү тирүү, ал көз жумор элек. О Аллахым. О бир тууган. Бул капырчылык деген заман менен кете берет экен. Ошондой эле куфур менен ыймандын ортосундагы түбөлүк күрөш дагы уланып келе жатат. Бирок акыйкат деген баары бир ар убакта жеңип чыгат. Ал эми капырлар болсо, алар үчүн бул дүйнөдө шерменделик, акыретте чоң азап бар. Сен эмнелерди окуп жатасың? Таштарды айланып таваф кылып жүрөсүңөрбү? Силер эмне кылып жатасыңар? Бул жөн эле таштар. Жок, бул Аллахтын ыйыгы. Аллах Ибрахимге буйруп, аны курдурган. Бирок бул жөн таш да, пайдасы жок, же зыяны жок таштар. Ал Аллахтын үйү. Аллах ким ал? Сен аны көрдүң беле? Же аны уктуң беле? Жооп бере албайсың. Мунун баарын Ибрахим ойлоп тапкан. Бул анын жалганы. Аллахым, мени каргышка калган бул шайтандын өзүнөн сактай көр. Эгер Ибрахим ойлоп тапкан болсо, муну мурда эле аткармак. Эч кандай согушу жана өлүмдөрү жок эле. Аллахым шайтандан сакта. Эй Аллахым, өзүң андан сакта. Эй Аллахым, өзүң андан сакта. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык. Сен Аллахка ыйман келтирдиңби, карындашым? Сен фараондун сарайында жүрөсүң. Акыйкаттын нуру сенин жүрөгүңө кантип кирет? Ооба. Мен мусулман болдум. Мисирде көп адамдар Ибрахимдин Кудайына ыйман келтирип мусулман болушту. Бирок алар көзү ачык сыйкырчылардан коркуп шаардын ар тарабына тарап кетишкен. А бул менин диндеш боордошум. Шаарда ар тарапта чачылып жүргөн момундардын тизмеси. Ибрахим бул момундардын санын көрүп аябай кубанат. Анын болсо, ал мусулмандарды чогултмайынча Меккеге кетпеймин. Аларды чогултуп, Аллахтын халилине алып барам. Жакшылыктын жообу жакшылык гана болот. Алар өз дини үчүн хижрат кылып, өздөрүнүн динин жакшы кылып алышсын. Хажар менен анын баласын Аллахтын пайгамбары Ибрахимди канчалык көргүм келип, сагынганымды түшүндүрө албайм. Мунун баары Кудай кааласа жакын. Аллах бизди өзүнүн туура жолунда чогуу кылат. Исхак дагы келинчеги Нахурдун небересине үйлөндү. Андан 2 эгиз бала көрдү.
Ал экөө Ису жана Якуб. Алардын төрөлүшү мындай тартип менен болду. Ису аябай ууга кызыкчу. Аны атасы Исхак жакшы көрчү. Ал эми Якуб болсо жумшак мүнөз бала болчу. Аны көбүрөөк апасы жакшы көрчү. Исхак апасы Сара өткөндөн кийин өз жашоосун улап, бирок өзү пайгамбар болсо дагы адамдарга дин үйрөтүүнү, түшүндүрүүнү калтырып койгон эле. Ал өзү пайгамбар, агасы пайгамбар, атасы да пайгамбар болчу. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين Силерге эмне болгон? Кантип адамдардын Аллахка капыр болгонун жакшы көрбөйсүңөр? Силер жалкоо болуп калыпсыңар. Биз бүт ааламды бузушубуз керек. Элдер буттарга, дарактарга, отко, жылдыздарга, же болбосо күнгө же айга сыйынышы керек. Бирок эч качан Аллахка сыйынбашы керек. Эмне кылып жатасың, о Юха? Согушка даярданып жаткандайсың. Кимди өлтүрөйүн деп атасың? Аллах өзүнүн душмандарына алар кай жерде болбосун өздөрүнө жараша жооп бергиле деп буйрган, о Наргиз. Жүр, хижрат кылып кетеличи, о Юха. Кеттикчи. Жакындарыбызга Ибрахимдин дааватын жеткирмейчи хижрат кылбайбыз. Мен сага коркуп жатам, о Юха. Сага коркуп жатам. Аллах Ибрахимди тандап алды. Аны бизге, бардык ааламга эң алгачкылардан болуп, жалгыз Кудай деген диндеги башчы жана өзүнүн элчиси кылды. Ага сабыр берип, бул жолдо анын кадамдарын бекем кылды. Капыр коомдордун үстүнөн жеңиш берди. Анын урпактарына пайгамбарлык жана китеп берди. Ушул себептен Ибрахим алейхиссаламдын урпактарынан башка эч ким пайгамбар болбойт.